Бугачың сенин болоюн атпашым деген ырлары менен белгилүү ырчы Токтобек Асаналиев Борбор каладагы музыкалык окуу жайлардын биринде студенттерге сабак берет. Токтобек мырза учурда маданият өкүлдөрүнүн, анын ичинде айрыкча ырчы чоорчулардын деңгээли түшүп баратканын айтат. Ал тез арада маданият чөйрөсүн иргөө керектигин билдирет. Жаманын жамандай, жакшысын жакшына иргеп, бир ак карасын бөлүшүбүз керек да. Бул жанакы чыйылдап эле мынтип койгондун баарында биз жылдыз кылып, ошонун башын баарын башыбызга чыгарып атып, мамлекеттин баарын үйүп атабыз да, ошонун баарын иргеп жок кылышыбыз керек. Биз ар бир ырчыга лицензия беришибиз керек. Лицензия. Бул азыркы замандын талабы ошол. Мисалы, үнү жогору мамлекеттик деңгээлде ырдайын ырчылар барбы? Алардын бардыгын уялбай туруп, чет мамлекеттен конок келсе, мамлекеттин жүзүн көрсөтүш үчүн аларды алып чыгышыбыз керек ырдатып. Жана кыңшылаган эмелердин баарын жоготушубуз керек, ырчылардын бардыгын, бүт бардыгын. Ошо кыңшылаган ырчылардын бардыгы компьютердин жардамы менен, үн жазуунун жардамы менен күн көрүп атышат да. Эгер компьютери жок, эгер жанакындай флешкасы жок, фонограммасы жок, алар акмак болот да. Бүгүнкү күндө коомчулукта маданият, маалымат жана туризм министрлигине жакында эле жетекчи болуп келген Нуржигит Кадырбековдун ырчыларга карата айткан билдирүүсү кызуу талкуу жаратып жатат. Кадырбеков тойду шылтоо кылып, мамлекеттик иш-чараларга келбей койгондорго чара көрүлүшү керек деген билдирүү тараткан. Анын пикиринде алар Кыргызстанда жашап, мамлекеттин наамын алып, эркиндик болгон үчүн той топурларга барып, үй бүлөсүн багып жатышат. Анча-мынча мамлекеттик иш-чарага чакырганда бүгүн тоюм бар эле дегендерди көрүп калдым. Бул өтө өкүнүчтүү. Эгер ушундай боло турган болсо, анда чара көрүш керек. Министрдин бул билдирүүсүнө шоу-бизнестин айрым өкүлдөрү нааразычылыгын билдиришүүдө. Айрым ырчылар өнөр адамдарына чара көрөрдөн мурда ошол мамлекеттик иш-чарада чыгармачыл адамдарга анда-санда бөлүнүп калган, жарабаган гонорардын бир канча пайызын сол чөнтөккө катып алган министрликтин өкүлдөрүнө чара көрүлүшү керектигин айтып чыгышты. Мисалы үчүн башка мамлекеттерде артисттер бар урдаганда алардын гонорарлары төлөнөт кадимкидей. Же болбосо театрга иштеп, же болбосо филармонияда иштеп, ошолор аркылуу жөнөтүлгөн болот. Деген качып кеткенде биздин мамлекеттен чара көрсөткөндө мен тойдон кармоо, анан наказать этиш керек. Кандай түшүнбөйм да. Эмне кылып чара көрүш керек мага? Соттойдун. Деген менен айрым ырчылар министрликтин мындай кадамын туура деп эсептешет. Анткени өлкөнүн деңгээлин көтөрүүдө маданият өкүлдөрүнүн салымы чоң. Мамлекет мага акча төлөп бербейт деп отура берсек, өнүгүүдөн таптакыр четтеп калабыз дешет алар. Биздин ушул шоу бизнес өкүлдөрү акчанын артынан кууп калды да. Анан түн ортосуна чейин тойдо жүрөт, кечке укташат. Анан мамлекеттик иш-чарага барбайт, эмнеси акча төлөп бербейт деген. Анан тиги бу деген бул ошол деңгээлде асыраак кишилердин иши. Негизи биз жапа-тырмак мындай акыбалда, ушундай абалда ошол жапа-тырмак чыгыш үчүн чабан болобу, пактачы болобу, искусствонун адамы болобу, политик болобу, спортсмен болобу, жапа-тырмак бир кол кабыш кылышыбыз керек мамлекетке. Биз момундай кылдын учунда бычактын мизинде турабыз азыр биздин мамлекет. Ошол убакта кара курсаңды ойлобой, сен мамлекеттин эртеңкисин, элдин келечегин ойлоп, биздин ата-бабадан кандай жашап келген? Бүгүнкү күндө маданият, маалымат жана туризм министрлиги мамлекет тарабынан эң аз каражат бөлүнгөн мекеме катары эсептелинет. Тазагүл Эмилбекова, Гүлчөрө Казымкулов, Нью ТВ.